Саламатсызбы, Садыр Нургочович. Мен сизге кайрылган себебимде мен Үсөн кызы Гүлзат 1991-жылы төрөлгөм. Ат башыда Кара Булуң айында төрөлгөнмүн. Азыркы учурга чейин мен өздүгүмдү тактаган документтерим жок болгондугуна байланыштуу ушул 30га чыктым. Ошо 30га чыкканга чейин азыркы учурга чейин өздүгүм тактаган документтерим жок. Ошо сизден жардам сурап кайрылып жатам. Мен азыркы учурда мен 3 баланын энесимин. Эң улуу балам 2012-жылкы, андан кийинкиси 2015, андан кийинкиси 2020. Ошо эң кичинекей балам азыр келаткан айдын биринде бирге чыгат. Ошол баламды ошо документ жок болгондуктан ушу кыйын, өзүбүздүн үй бүлөлүк абалыбыз да кичине начарыраак болгондуктан марттын 19-унда мечитке кээде кайыр сурап чыгып турчумун, финанс жактан кыйналгандыктан. Ошондуктан ошо марттын 19-унда келип эмчекте баламды алып кетишкен. Ошол бойдон баламды көрө элекмин, көргөзбөй жатышат. Ошо документимди, паспорт сурап атышат, бар паспортты бүтүрө албай ушул жака чейин кыйналып келем. Анан мен село Ивановкада, Ысык-Ачинский району село Ивановкада, ошол жакта паспортный столго мен кайрылган болчумун. Кайрылып, ошо айткан документтерди колуман келишинче чогултканмын. Чогултуп, ошо атам тилекке каршы өтүп кетиптир. А мамам ушулку убакытка чейин кичине мындай кырдаал оорураак болуп, кичине мындай ичкиликке кичине берилип кеткендигине байланыштуу ушулку учурга чейин өзүнүн да документин бүтүргөн эмес, меникин да свидетельстволамды, ошо паспортты бүтүрүп мектепте да окуткан эмес мени. Анан ошондуктан мен кичине кыйналып, ошо колуман келишинче болгон документти чогулуп, ошо паспортный столго берсем, алар ата-энең, хотя бы мамаңды алып кел дешти мени. Комиссия күт деди. Комиссия күтүп, ошо комиссиянын убагында мага чалышты. Кантка бардык. Канттан ошо паспортный столдон комиссия киргенде отурушкан экен, ошондой сурап, мен чогулткан документтеримди көрүштү. Көрүп туруп, анан мамаң алып келди, мынакей мамамды ушу бүтүрүп беребиз дебедиңер беле деп ушу неме кылсам, алар деген мага делонун сыртына, мен чогулткан документтин сыртына жазып коюшту, энесиникин бүтүрүш керек деп. А энем ушул убакытка чейин бүтүрбөй келгенден азыр кантип бүтүрөт? Бүтүрбөйт. Азыр деле мен деле айтып атам, бүтүрбөй эле жүрөт да апамчы. Анан ошондуктан мен сизге жардам сурап кайрылуудамын. Үй бүлөлүк абалыбыз оор, жолдошум стройкада иштейт, бирде болот, бирде болбойт. Азыр ошо кичине кыйыныраак учур болуп атат бизге. Ушул паспортты бүтүргөнгө сизден жардам сурап кайрылуудамын.